Кутмандуу таң, урматтуу кыргызстандыктар, жалпы биздин көрүүчүлөр Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Бул таңда ар бир үйдө ырыскы болсун, ар бир үйгө жакшылык кирип келсин дейли. Биз сиздердин үйүңүздөрдө коноктобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Барыңыздарга жакшылык, ырыскылуу күн каалаган Кел чай ичели программасы жана мен Айпер Адамкулова. Кутман таң каалап биз эфирибизди баштайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз болсо көрсөтүүбүздүн демөөрчүсүн айта кетели. Бул жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо сиздер күткөн коногубуз менен маек кылчу убакыт келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар, жакын келиңиздер дейли. Анткени азыр сонун чыгармалар аткарылат, сонун маек үстүндө болобуз, чай үстүндө. Барыңыздар да келиңиздер, чай ичели дейли. Эми студиябыздын коногун тааныштырып өтөлү. Өзгөчө айым келди. Бүгүн бизге ырчы, обончу мугалим Гүлмира Макелек кызы. Кош келиңиз. Кош убак болуңуздар. Саламатсызбы менен, эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, кутмандуу күнүңүздөр менен. Таң сизде кандай башталат? Эрте турасызбы негизи? Жумушка барган күндөрү эрте турам. Барбаган күндөрү? Барбаган күндөрү 9-да турам деп коёюн. Эс алам ооба. Жакшы экен. Турганда эле эмнеден баштайсыз? Тамактанууданбы, балким көңүлөр жасайсызбы же кандай болот сизде? Турганда эле биринчи эми бет оол жуйбуз да. Анан жумушка даярдануудан баштайм, кийимдеримди даярдап, биринчи беттеримди жасап дегендей. Боёнуп, анан чай ичкенге деле убакыт чыкпай калат. Анан кете берем жумушка. Жакшы экен. Негизи ушундай учурлар болду беле, кээде бир кимдир бирөөлөр бизге мотивацияларды берип калат го, эртең менен турганда бир көнүгүүлөр жасаш керек, анан бир нерселерди айтыш керек, жазаш керек деген сыяктуу ушундай бир учурлар болду беле, көнүмүш адатка айлантайын деген же андай болгон эмес беле? Көп эле жолу болгон. Бир убактарда өзүм ошол нерселерди жасачумун. Билбейм, иш кылса жалкоолук болуп кетти окшойт, кайра таштап койдум да. Түшүнүктүү. Келиңиз анда жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз, эмне жаңылыктар болуп атат сиз тарапта, иштериңиз кандай, ырларды жаздырып атасызбы? Бир учурда ошол сиз аябай чыгып, элге аябай таанымал болуп, кытайлык кыргыз кызы деп мындай элдер аябай жакшы кабыл алышканда, андан кийин эле жок болуп кеттиңиз. Эмне себеп болуп атат буга? Эми чоң рахмат ушул сурооңузга. Бул суроону ошо көп телевидение тияк бияка тойлорго барсам беришет, элдер дагы эмнеге жок болуп кеттиң деп. Эми биринчи себеп бул коронавирустан кийин. Себеп дегенде коронавируста баарыбыз оорудук го. Андан кийин ошондон кийин дагы баягы мен бөйрөгүм ооручу да, эки бөйрөгүм. Анан ошол бөйрөгүмдү дарылатып көп убакыт кетип калды, бир 2-3 жылдай убакыт кетип калды. Андан кийин жумушка кирдим, мектепке. Анан ошентип отуруп жашоо тирикчилик деп атып эле, ден соолук бир жагынан. Ошо анан чыгармачылыкка көңүл бурбай да калдым. Каражат да жетишпей калды, бүт эле баягы дарыланууга кетчи. Эми буюрса акырындан ырларды жаздырайын деп аракет кылып атам. Кудай буюрса. Жакшы. Келиңиз анда сизден жакшы чыгарма болсун. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз азыр? Кыргыз жери деген Макуловдун чыгармасын аткарып берем. Сонун болот. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы
көк асманға тиген кезде мен дағы жолға чыгам таңды тосо кучактайм ой кырларын нурга кошо улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн жердин көзү кырлар кашы адырлар көкүрөгү токой чачы дайралар кан тамыры чоку тажы седеби топчулары ар бир ташы кең түздү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздүү берекелүү кыргыз жери Yıldızlar gök betinen öçkön gezde жарык нур жер жамалын өпкөн кезде көл чалкап толор койнун ачкан кезде дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезде көркүмө өр кошулат кыргыз жери сезилет ата эненин меримдери улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн бале кол чабыш керек бул жерден. Караңыздарчы, кыргыз жери деген сонун чыгармабыз кандай сонун жазылган сөздөр, анан аткаруу да сонун болду чындыгында. Баягы эртең менен эрте уйкубуз ачылбай, үнүбүз ачылбай турган мезгилде сонун аткарып бердиңиз. Жана албетте патриоттук сезимдерден бир ойгонуп, мурашки деп коебуз го, орусча айтканда ушундай болуп кетти. Сонун чыгарма, негизи бул ырды аткарып жаткан мезгилде сизде оюңузда эмнелер элесте болот, эмнени ойлоносуз көп учурда? Бул ырды аткарып атканда мен Кыргызстандын кооздугун, Кыргызстандын баягы өнүгүп жаткан кооз баягы жерлерди мындай элдер чет өлкөлөрдөн саякатка келип, биздин жерлерибизди көрүп, суктанып эметкендерин мындай элестетип атайын да. Элестетесиз, жана сөздөрүндө жазылуу бар го, бир таштары жөнүндө, ошонун баардыгы чынында Кыргызстаныбыз кандай кооз, керемет, сонун жерди бизге берип коюптур, ошол нерсени көп мындай баалай албай аткандайсыз эле, бирок ушул чыгармаларда так даана көрсөткөндөй сыяктуу, Кудайга шүгүр айтышыбыз керек да, себеп дегенде. Караңызчы, кандай сонун жерди бизге берип койду да. Ушул жерди бергенде биз миң мертебе рахмат айтып, ыраазычылык билдиришибиз керек Кудайга. Ооба, сонун, эң сонун. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиз аябай мындай патриоттук сезимдерге бөлөгөн учур болуп атат, окшойт. Өзүңүз патриотсузбу? Анан менде мындай суроо да, ушу сиз ырдап жүргөндө эл аябай таанып аткан мезгилде мен кечирээк болчумун негизичи. Анан кытайлык кыргыз кызы экен, анан Кыргызстандарды айткан деп аябай таң калыштуу болчу да биз үчүн. Эмне болуп бул жакта болуп калгансыз? Бул жакта эле төрөлдүңүз беле? Ошолорду тактап суралайчы өзүм. Мен өзүм
Кытайда төрөлгөм. Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусунун Акчи району деген жерде төрөлгөм. Анан ал жакта төрөлүп, ошол жактан билим алып, окуп, ошол жактан чоңоюп ооба. Анан кийин 2015-жылы августтун 11-inde келдим бияка. Быйыл 9 жыл болуптур келгениме. Ошондон бери эле бул жактасыз. Окуйм деп келгем. Окуп, билим алдым, окудум да бүттүм. Ошентип, азыр эми иштеп, өзүмдүн кесибим менен алектенип жүрөм. Бул жакта эмне болуп калып калдыңыз? Кеткиңиз келбейби кайра? Кыялдарым бар болчу кичинекейимде, кыргыз элине кызмат кылам деген. Ошон үчүн ошол кыялымды орундатайын деп келгем. Кудай буйрса, акырындан келатат деп ойлойм да. Кайрадан мындай ойлоруңуз жокпу? Кытайга барып, ошол жакта эле жашасам, багы. Эми баары бир ал жакта туугандар бар да, Эми андай ойлор деле болбой койбойт. Кээде болот, бирок эми кандай болгондо дагы Кыргызстаныбыз бар. Ошон үчүн чын айтсам кетким деле келбейт. Бул жакка көнүп деле калсаңыз керек, Көнүп калдым. Анткени буйрса апамдар дагы келебиз деп турат. Барып келип турса эми жолдор деле ачык да. Кудай буйрса бат-баттан барып келишип турсак эле. Азыр видео ызып деген бар го, видеодон чаласың. Алыстык деле көп билинбейт. Сагынбайсың деле көп, сагынганыңды деле билбейсиң да. Ошон үчүн эми ушул жакта эле болгон жакшы го деп ойлойм. Эң сонун. Негизи бул чыгармачылыкта бул кичинеңизден берки дагы бул дагы кыялыңыз да. Анан негизги кыялыңыз ушул сахнада ырдоо эле, же болбосо мугалимдик кесипти алып кетүү эле, кайсынысы сизге көбүрөөк жакыныраак? Негизи мен кыялым ырчы болуш болчу. Анан эми баягы жашоо шарт ушундайбы же билбейм. Мугалимдик дагы буйруп калыптыр. Мугалимдик деле бул жаман кесип эмес, аябай жакшы кесип, ардактуу кесип. Бул кесип дагы мага акырындан жагып атат. Бирок баары бир деле өзүмдүн ырчылыгымды таштабайм деп ойлойм да. Баары бир деле баягы кичинекейимен эңсеп жүргөн нерсе да. Кудай буйрса алдыда ырларды пландарым бар. Аябай чоң пландарым бар. Кудай буйрса алдыда ошо ырларды, клиптерди тарттырып, ыр жаздырып, кайрадан элдин алдына чыгайын деген. Эң сонун анда күтөбүз сизди жакшы жаңы чыгармалар менен дегендей, клиптерди тарттырып дегендей, сөзсүз түрдө клибиңизди тарттырганда бизге алып келип берип коебуз. Эл журтка ушул жерден тартуулайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Сонун маек жана жакшы чыгармалар биздин студиябызда болуп жатат. Эч ким эч кайда алыстабасын. Бир аз тыныгуудан кийин биз улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен биздин Кел чай ичели программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо маегибизди уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Гүлмира Макелек кызы, ырчы оончу мугалим. Оончулугуңузга келип токтосок, оондоруңуз жаралып атабы? Канча оонуңуз жаралды? Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Оондор боюнча айта турган болсом, эми бир 10 канчадай эле оон бар азырынча. Жарал элек оондор элеби? Ооба, азырынча. Аранжировкасы жасалып элек оондорум дагы бар. Бир 7-8дей. Эми ал оон деген баягы туш келди эле жаза бербейсиң да. Илхом келгенде мындай жакшы оон чыгарсам экен деп эңсеп жүрүп чыгарасың да, аны дагычы. Анан ар кандай оондор чыгара берсең элге жакпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен чыгарган оондорумду сөз тандап туруп, анан ошол сөзүнө дал келеби, дал келбейби, кандай болду, ошонун баарын карап, талдап туруп анан чыгарам да.
Негизи көп авторлар ушундай го, өздөрү жазган чыгармага көп мындай алымсынбай эле, кандай болуп калат деп ойлонуп беришет да. Сизде да ушундай ой болобу? Ооба, аябай көп болот. Дайыма эле болот. Себеби дегенде мен биринчи чыгармам жаралганда деле мен 1 жылдай катып жүргөм, эч кимге угузбай, сөздөрүн көрсөтпөй дегендей. Анан ал кезде окуп жүргөн кезим болчу, Бешналивада, Бүйүсара Бешналивада. Анан бизде аранжировка деген сабак бар эле. Анан ал жактан ошо жаңы өзүңдүн жаңы ырыңдыбы же болбосо башкалардын ырын жаңыдан аранжировка кылып ырдайсыңбы, ушундай бир тапшырма бар болчу да. Анан мен башкалардын ырын ырдагым келген жок да. Анан агайыма айттым, ушундай бир ыр жаздым эле, 1 жыл болду, ушуну жаздырып көрбөйүнбү десем, давай жаздырып көр деди. Аранжировщикке барып, Асан Жакыпбеков деген байке бар болчу, аранжировка жасайт, ал аябай күчтүү аранжировщик да азыр. Көптөгөн ырчылардын ырларын жазып берип жүрөт. Анан ошол байкеге барып мен биринчи жолу жаздырып атам дейм, билбейм да кандай жазат экен. Анан бердим, ырымды берип, канча күндө бүтөт десем, 15 күндөн кийин келе бер деди да. Мен барбаса деле болот экен, бүтөт экен деп кете бердим да. Анан негизи карап туруш керек экен да. Буягын мынтип жазыңыз, тиягын тигинтип жазыңыз, буягын мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз депчи. Мен билбейм да, анын бирин да көрбөсөм, биринчи жолу болуп атса. Анан 15 күндөн кийин бардым. Бирок негедир ошону көрбөсөм деле, кандай жазгандарын, кандай ошол эмелерди көрбөсөм деле аябай сон болуптур да, биринчи ырым. Сизге жакты? Мага аябай жакты. Жада калса агайым дагы аябай жакшы болуптур деп мактады да. Анан ошентип биринчи ырым жаралган. Биринчи ырымды ошо биринчи эле жолу университеттен экзаменден ырдагам да. Канча алдыңыз эле? 5 алгам. Кандай чыгарма эле аталышы? Сүйүү жөнүндө, Жамгырдагы сүйүү деген. YouTube'да жүрөт. Жамгырдагы сүйүү. Сөзүчү? Сөзү да өзүмдүкү. Сөзү да өзүңүздүкү. Бул эмне болуп жаралып калды эле? Буларды негизи мен бир кызга жазып бергем. Сөзүнчү. Жазып берсем жакпай калыптыр. Негедир. Ар ким өзүнүн эмесине жараша, табитине, илгомуна жараша жазат да, ар бир. Акынбы, обончубу иши кылса. Анан мейлим жакпаса жакпай калыптыр да деп анан аны канча жылдай жаныма алып жүргөм, катып жүргөм. Анан ошентип ошо бир күнү 2016 го дейм. Сентябрда. Аябай жамгыр жаап атат, анан өлө жамгырда калып калдык. Тиги студенттер чогуу келатканбыз да жадаканага, жамгырда калып калдык анан. Ошол маалда обон жаралды да. Бир обон тык этти. Анан бат эле үйгө чуркап келип жаза калдым диктофонго. Анан ошентип жаралып калган да. Анан сөзүнө карап бул дал келеби деп, анан дал келип калды. Дал келип калгандан кийин анан көп 1 жылдай ошо ырдап катып жүрдүм, элге көрсөтпөй, угузбай. Андан кийин аны чыгаргам да. Мына ушундай ырлардын тарыхы кандай сонун, Келиңиз анда биздин көрүүчүлөргө ошол чыгарманы аткарып бербейлиби, кандай дейсиз? Ал чыгарманы тилекке каршы комуздан иштеп чыккан жокмун. Макул, анда. Кечирим сурайм. Башка чыгармалардан аткарып бере берсеңиз болот. Анда эмесе Ашалы Айталиевдин Жылкычынын ыры деген чыгармасы. Макул, сонун болот. Asıl bir tukum mingenim, salkın tör jaylo жүргөнүm, эриктим жылкы кайтарыба, кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкотто чөптүн түрлөрү
бар гүлдөрүн санадан такыр чыкпайсың сагындым келчи сүйгөнүм мен жылкычы сен чабан кыйкырып бодон үн салам өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөбөссүн нур заман өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөбөссүн нур заман өркүндөбөссүн Кыргызстан. Бале, мына ушундай сонун чыгарма жылкычынын ыры деп аталды. Гүлмира Макелек кызынын аткаруусунда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, ар бир ырды өзүңүз айткандай комузга салып, ага даярдык көрүш керек да. Анан сизде ушундайбы, же укканда эле өздөрү дароо чертип кетип, баягы кандай десек, өздөрү үйрөнүп алган нерселер бар го, же болбосо ар бир нерсени нота менен кыласызбы? Сизде кандай? Ар бир нерсени нота менен кылбайм. Тилекке каршы. Укканымды үйрөнүп, укканымды жаттап ушинтем да. Мектепте иштейсизби керек, э? Жумамдин Шералиев атындагы 6-балдар музыкалык мектебинде иштейм. Мектепте. Балдар менен иштешүү кандай экен? Сизге жагып атабы? Балдар менен иштешүү абдан кызыктуу, аябай сонун. Кичинекей балдарды баягы карап отуруп эле баягы жакшы көрүп үйрөтөсүң да. Эми ар кандай балдар келет, таланттары ар кандайчы. Бирок ошолорду үйрөтүп отуруп, өзүң да үйрөнгөнчө ушу балдар менен мындай иштешкен аябай кызыктуу да. Мен өзүм дагы ушу акыркы күндөрү балдарга көнүп, мугалимдик кесипти мындай жакшы көрүп баратам. Башында кандай болду эле? Башында мен мугалим болбойм дечүмүн, мурда. Мен такыр мугалим болбойм, негедир билбейм, ошентип айтчумун да. Анан ырчы эле болом дечүмүн. Болбосо, эгер ырчы болбосом, анда полиция болом дечүмүн да. Анан бирок ошо биринчи орунда ырчылык болчу да. Анан мугалимдикти такыр мындай оозук алчу эмес экенмин. Эми ушундай болуп калды деп койбойм. Мугалим болуп калдым, бул деле жакшы кесип, ардактуу кесип. Бул кесипти кадырлаш керек. Ошо. Негизи ата энеңизде ушундай таланттар барбы? Сизге негизи бул талант каяктан өткөн? Үй бүлөңүздөрдө ырчылар барбы? Үй бүлөмдүн баары эле таланттуу деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде апам дагы ырдайт. Аябай жакшы ырдайт. Атам дагы ырдайт. Тайнем ооз комуз кагат. Чоң атам комуз чертчү экен. Ал чоң атам кичинекей кезимде эле өтүп кеткен. Бирок ошентип айтышат, комуз чертчү деп. Анан тайкелерим музыка аспаптарында ойношот. Бардыгы эле жакын экен да, бул тармакка. Чыккандар барбы алардан ырдап? Кытайда ырдап жүргөндөр барбы? Жок, чыккандар жок. Жок, э? Апам жаш кезинде Дом культурада иштеген экен. Анан кийин баягы турмушка чыккандан кийин иштебей калыптыр. Анан айтат ошо кийин сен чоңойгондо сен ошо өзүмдүн жакшы көргөн кесибимди мындай тандаса экен деп ойлочумун депчи. Анан ошо апамдын дагы тилеги болуп калды окшойт. Мени колдоп ырчы болушумачы. Ошо. Жакшы. Ырчылык өнөрдүн эмнеси сизге көбүрөөк тартып турат? Эмнеси жагат сизге? Оор тармагы көп го мунун дагы. Ооба, эми баягы айтат го, кыздарга ырчы болуу кичине кыйыныраак депчи. Эми эркектер баягы кийимин кийип эле чыгып кетет го. Ооба. Кыздардыкы башынан аягына чейин жасанып, баарын түзөп, анан чыгышка эле бир канча бир саат кетет да. Анан эми бул чыгармачылык жол абдан оор болот деп айтышат. Чын эле баягы өзүм деле башыман өтүп атат. Чын эле оор болот экен, бирок эми ушунча тындап алгандан кийин, ушунча ырчы болом дегенден кийин канча оор болсо дагы, кандай болсо дагы ошого чыдаш керек да. Себеп дегенде аны бирөө келип туруп сен сөзсүз ырчы болушуң керек,
Сен ырчы болбосоң мен сени мынтем тигинтем жок деген жок да. Аны биз өзүбүз тандап алдыкпы, өзүбүз ошол нерсеге чыдашыбыз керек да. Демек, эмнеси болсо дагы мен ырды айтып койбойсузбу? Эмнеси болсо дагы жаман сөздөр деле болушу мүмкүн, мисалы жаман сөздөр болот эми, болбой койбойт да. Ар бир ырдаган ырдын астында жакшы, жакшы сөз болсо, бирөө сөз жамандап жазат да. Ошонун баарын окуп отуруп, мындай настроение болбой, аны ойлоно бербей кечке. Дагы да кайра алдыга умтулушубуз керек да. Эл тарбиялайт деп койт го, тескерисинче. Элдин сөзү менен адам баласы өсүшү да мүмкүн. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай маекти биз улантабыз. Сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин сонун чыгарма дагы болот. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд жайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчү, жогорудан бери жакшы чыгармалар аткарылууда, жакшы маек болууда дегендей, бүгүн бизде конокто кытайлык кыргыз кызы, ырчы, оончу, мугалим, дегеле көп таланттын ээси бизде Гүлмира Макелек кызы бар экен. Эсиңиздерге салып өтөлү, комуздун коштоосунда сонун чыгармаларды аткарып берүүдө. Келиңиз анда Гүлмирайым, дагы чыгарма аткарып берсеңиз, анткени сиздин үйүңүз аябай кооз, таза чыгып атат, биздин көрүүчүлөргө да жагып атат деген ойдомун. Мен өзүм көп уккум келип атат сиздин ырдаганыңызды. Çayıtay girsiz eşçeri Çirkinay, oşol ayıldın salkın geçtiri. Boz oydun tartkan kıyağı Jürök kınalsa koyçuca selkin anı da kıyağı Angı çaçığı vaydağı Acayip ayılaymağı Ayılda jürsöň rahat iyi açılıp köngül jaydары Ayılda jürsöň rahat iyi açılıp köngül jaydары Эң сонун жакшылыктарга кызмат кылып атасызбы азыркы учурда? Жакшылыктарга көп деле кызмат кылган жокмун. Жанагындай тойдун ырлары болбосо көп деле чакырбайт экен. Эмнеге тойдун ырларын жаздырбай атасыз? Тойдун ырлары эми бир 2-3 бар. Бирок баягы жаңы эмес да, чынын айтайын. Мурдагы чыгармалар. Мурдагы чыгармалар. Ошолорду жаңыртып жаздырганбыз, бирок эми баягы бар эле чыгармаларды ырдай бергенде да элдерге билбейм жакпайбы, жагандай. Көп деле тойго чыкпайм. Бирок эми чынын айтайын, көп деле тойго чыккым келбейт мен. Себеби эмнеде?
чыгармачылык бул тойдук эмес да. Чыгармачылык бул чыныгы болуш керек да, элге сахнадан көрүнүшүң керек деп ойлойм да. Анан тойдон баягы шалпактап эле чуркай бергенде дагы болбой калат го деп ойлойм да. Ошол себептен дагы кээде тойго барбай коем, аты менен алып. Азыр эми баягы сахнада деле чыгармачылыгын алып кетип ошол эле учурда той жакшылыктарды эми ачыгын айтканда акча табуу максатында деле кызмат кылып атышпайбы? Анан демек сиз чыгармачылыгыңызды аябай сүйөт экенсиз да, профессионалдык деңгээлде ырдап, Ооба, чыгармачылыкты сүйүш керек, сыйлаш керек да. Мен той үчүн чыгармачылыгымды улантып аткан жокмун да, той үчүн баштаган жокмун дегендей. Мен баягы Кыргызстанга келгенде деле ырчылар тойдон акча таап, той үчүн ырдайт экен билген эмесмин. Мен атайын сахнага чыгам деп келгем да, сахнадан ырдайм деп. Ошон үчүн дагы баягы тойдон ырдай берген жакпайт. Себептигинде тойдо ар кандай кишилер бар. Бирөө ичип алып келип тамашалайт, тийишет дегендей. Анан эркек болсоң жүрө бересиң да. Кыздарга кыйыныраак да тойдочу. Ар ким ар кандай сөз айтат. Ошон үчүн дагы ошол себептен өтө эле тойго мынтип чыга берген жакпайт да. Түшүнүктүү. Сахнада кандай болуп атат анан? Сахнада деле көп азыр мугалим болгондон кийин көп мындай чакырышпайт, бирок эми аябай чакырышпайт эмес, чакырышат. Мурдагыдай эмес. Мурда көп чыкчумун сахнага. Азыр эми акырындан келатат. Мен кичине унутулуп калдым да элдин эмесиндечи. Аралыктан бир 5 жыл өттү да. Калп айтпасам. Анан эми 5 жылдан кийин албетте анан элдер кайра эстеш үчүн убакыт керек. Элге делечи. Башка адамдарга да убакыт керек, чакыра тургандарга убакыт керек дегендей. Мени акырындан кайрадан эстеп таанышы керек. Анын баары убактылуу да. Кудай буйруса эми кайрадан мына чакырып атасыздар сиздер. Башка телевидениялар чакырып атат, башка адамдар чакырып атат дегендей. Эми мунун баары алыста. Эң сонун. Бизде бир канча убакыттар калды да. Сизди бир чыгарма сурансак болобу? Макул. Бир чыгарма аткарып бериңизчи биздин көрүүчүлөр үчүн, жана биздин баягы күтүп аткан көрүүчүлөрүбүз дагы бар болуш керек, сизди эстеп, бул баягы Гүлмира Турбаева дегендерчи. Ошолор үчүн жакшы чыгарма болсун анда. Эми мен комузду колума албаганыма көп болуптур. Мугалим болгондон бери комузду колума алып, ачылып ырдайм. Кайсыдан сабак бересиз? Ырдан сабак берем. Бирок баягы өзүм фортепиано менен үйрөтөм да балдаргачы. Анан өзүм комузду көп деле колума алып, ырдап отура элекмин да, балдарга үйрөтөсүң. Бирок өзүң убактың деле чыкпай калат да. Ошол анан эгерде кемчиликтер болсо, кечирим сурайм. Келиңиз анда жакшы чыгарма, кайсы чыгарманы аткарасыз? Кызыл гүл деген чыгарма. Макул, сонун болот. Sen kızıl güle caynagan, Cemin bulbul vaktiyle sayragan. Ben parvana sen panar, Jarığına kanat isen ey. Caylanama, caylanama, caylanam. Çayıp bulbula konuğa, Ce kızıgat kızıl gülüne, Vurulup bakta sayragan, bulbuldun iğana mukam ey. Ününe da ününe da ününe. Barçakta Ce güttü boyga tarkatma
сайраган булбулдун ыйгана тилине чарчатпа да чарчатпа бурулуп бакта сайраган булбулдун ыйгана тилине чарчатпа да чарчатпа. Мына ушундай сонун чыгарма болду, урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпыңыздар үчүн бул нерсенин бардыгы атайын биздин көрүүчүлөр үчүн даярдалган сонун чыгармалар. Анан сиздин чыгармачылыктагы дегеле алдыдагы пландарыңыз кандай болуп атат? Эмне кылсам, эмне өзгөчөлүк киргизсем деп атасыз? Алдыдагы пландар Кудай буйрса, ошо жана айтып отургандай эле жаңырларды жаздырсам деп ойлонуп атам. Анан ошол эле убакытта клип тартырсам, жаңы формаларды тиктирсем деген ушундай пландарым бар, Кудайым буйрса. Ырларыңызды, өзүңүздүн чыгармаларыңызды аткарасызбы же башкалардыкынбы? Өзүмдүн көбүнчө ошо басымды өзүмдүн чыгармаларыма басым жасайм. Себеп дегенде бага өзүм эми жаза албасам бир жөн да. Мен жазам деп койбойсуз. Башкаларга жаздырмакмын. Эми мен өзүмдү деле кыйынмын, аябай укмуш, огончумун деп эсептебейм, албетте, кечирип коюңуздар. Бирок эми баары бир деле кичине бир аз болсо да колуңан келип тургандан кийин ошол өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү өзүң пайдаланышың керек го деп ойлойм да. Ошон үчүн баягы өзүмдүн чыгып келаткан обондорумду кичине элге жеткирейин деген ойлорум бар да. Обондор элеби же сөздөрүндө өзүңүз жаза турбайсызбы? Сөздөрүндө эле өзүм жазам, эми баягы прям акындай болуп деп жаза албайм. Албетте мен акын эмесмин, аны ачык айтып коюш керек. Кээ бир баягы сөздөрдү акындарга жаздырганга туура келет. Сизде демек обон жаралып анан ага сөз түшүрүлсө керек, же биринчи сөзгө обон жазасызбы? Ар кандай. Кээде мен өзүм да кээде сөз жазып калам да, анан жакшы сөз болсо, ошо биринчи сөз деле жаралат. Кээде обон дагы биринчи жаралып калат да. Ар кандай. Айырмасы жок экен да сиз үчүн. Айырмасы деле жок. Баягы көпчүлүк айтып калат го, мен биринчи обон жазып алам, анан сөздү ага түшүрүш керек деген сыяктуу. Демек, баягы кырдаалга жараша жазылат экен. Чыгармачылык өзү бул ошол эле жогоруда айткандай жеңил эмес, ошол эле учурда кызыктуу дагы сонун жактары дагы бар дегенде эл алдында күлүп жайнап жакшы чыгармаларды аткарып турганын кандай сонун. Мына ошонун бардыгын өзүңүз айткандай артындагы нерсесин көрсөтпөй, элге жакшы жактарын көрсөтүп эле ырдап жүрөрүңүз дейли. Бул бизден пиаладан сонун белегибиз болсун. Чай ичип коюңуз барбы? Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Гүлмира Макилик кызы болду. Алпароочу мен Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.